Assalamu алейкум. Машина кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Адаттагыдай эле биз өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге бүгүн тартуулайбыз. Бүгүн 11 октябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Аба ырайы 15 градус жылууга чейин көтөрүлмөкчү. 2 күндөн бери жаан жап, күн салкындап калды аба ырайы. $1 баасы 79 сом 40 тыйын болуп атат. Орус рублі 1 рубль 1 сом болуп атат. Видеолорубуздун алгачкы эле видеобуз бул, көрүп турганыңыздардай, матиздерди камтыйт. Мен көбүнчөсү бул жака кирбейт элем, себеби кичине кымбатыраак болот, бирок ошого жараша абалдар да жакшы болот. Бүгүн көрсөтүп коеюн, себеби комментарийде көп ушундай сунуштар калтырып аткан, ушу тартып коюңузчу дегенден кирип атабыз. Мына эми көбүндө мына баасы жазылган эмес, элер да өзү көрүнбөйт. Азыр эми кичине таң эрте болгон үчүн деле көпчүлүгү келелек. Матч силерденби? Канча болуп атат? 190. Европа экен. Бир объем дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы, алдыңкылардын протекторлору жакшы. 2004 жылы чыгарылган коробка механика. Эсин байланыш номери 999 34 26 96. Европа. Европаны кичине сыртынан Өзбекстандан айырмалаш кыйын, бирок салон отурганыңызда эле билинип баштайт. Себеби эң биринчиден эле айырмачылыгы мо коопсуздук жазыктары, airbag'тер. Айдоочуда дагы, алдыңкы жүргүнчүдө дагы бар. Өзбекстанда өзү заводдон өзү болгон эмес, airbag'тар коюлган эмес. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Салону деле жакшы, өзүнүн жылында жакшы сакталган. Пробеги 176.719 км көрсөтүп атат. Жана бунда ABS системасы дагы бар. Анти баягындай пробуксовочный. Баасы канча эле? 190 миң. Кеми бар. Болду. Матиз 3, Корея. Туманиктер бар, 4 дөңгөлөк тең жайкы, протекторлары жакшы эле. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, отургучтары кожа. Эми таза кожа эмес, эко кожа, искусственный кожа деп коебузбу. Бирок жакшы сакталган, жыртык, жарылган жерлери жок. Подлокотник бар, кондиционер бар. Азыр унааны оталдырып койгон. Пробеги 87.523 км көрсөтүп атат. Айтылыш баасы 300 миң сом деп атат. Аркасында дагы эки мынандай партроник датчиги, стопторунда хром окантовкалар. Жана кичинеге мынандай спойлер. Спрайт түстөгү Матиз 2, Корея. Даймондпы? Даймонд комплектация. Бұл ең жақшы комплектациялардан болып кетеді. Коробка автомат. Төрт дөңгөлөктен кышкы. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро регулировка, күскүлөрү, блокировка, замокторунку. Отургучтары мынанда кызыл сары комбинированный кожа, подлокотник, кондиционер, пробеги 141.066 км. Дагы өзгөчөлүктөрү ошол бунда airbag, жана алдыңкы жүргүнчүдө да airbag бар экен, коопсуздук жазыгы, гидравлика, кондиционер жана кошумчасы айырмачылыгы без комплектациядан ABS
системасы дагы бар бунда. Айтылыш баасы 220 000 сомдо атат. Эми мен мына негизги Матиз катары жака жакындап калдым. Ага чейин айта кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, биздин розыгрышыбыз уланууда. Өзү негизи бул убакытка келип ушу пландаган элек өткөрүп калалы деп. Акыркы биздин өлкөбүздөгү саясий кырдаалдарга байланыштуу дагы кичине созулуп калмакчы. Себеби азыраак эле өзү негизи орундуктар калды. 150гө жетпеген. Ошо бош орундуктар бар. Толугураак маалыматты бүгүн эмес, эртеңки күнгө, дүйшөмбү күнгө 2020 жыл октябрь 12 октябрга түз эфир жасайбыз. Ал жактан ушул Кыргызстан убактысы боюнча кечки 7-лерде, кечки 7-8-9-дарда өтүп калышы мүмкүн. Толук маалыматты ошол жактан алып аласыздар. Эгер сиздерге дал ушул убакта кызык болуп атса, 701-118-118 номерибизге текст түрүндө маалымат алып алайын деп туруп жазып койсоңуздар дагы биздин жигиттер колу бошогондо сиздерге жооп кайтарып дагы коет. Мо Матизден баштайын анда. Матиз 3 Европа 2005 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб, баасында жазып койтур, жакшы, 190 000 сом. Коробка механика. Эсим байланыш номери 554 000 948. Төрт дөңгөлөгү кышкы. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, кондиционер жок. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Алейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Коробка автомат Матиз 3 Корея. Төрт дөңгөлөгү тең, жайкы, протекторлары жакшы. Монда өзүнүн заводской куюлган дисктеринде 2008 жылы чыгарылган. Эсим байланыш номери 559 50 39 58. Assalamu alaikum. Алдын кайнектер электро көтөргүчтүү, airbag айдоочуда бар, кондиционер бар. Пробеги канча болуп калды? 125 000 километр. Баасы 280 деп атта. 280 000 сом. Матиз 2 Өзбекстан, туманниктер бар. 2007 жылы чыгарылган. Эсим байланыш номери 772 45 10 90. Айтылыш баасы 170 000 сом деп атат. 150 000 экен. Аркасында рестайлинг стоптор. Алдын кайнектер электродо, кондиционер жок. Пробеги 196 069 километр көрсөтүп атат. Арканкы жагында көрсөтүм. Гидравлика барбы? Бар. Бар экен. Орточо комплектацияда. Матиз 2 Өзбекстан. — 2005. Так, телефон номерлер көрүнүп атса керек. Айнектери жөнөкөй эле механикалык турда көтөрүлүп жүрүлөт. Эң жөнөкөй эле комплектация окшойт, Пробеги 135 000 километр. Баасы канча дедиңер эле? 140 000 сом. Бул эми айтылыш баасы, кеми да болот. Матиз 2 Корея, спрайт түстө, без комплектация. 2004 жылы чыгарылган, коробка автомат. Эсимде байланыш номерлери. Төрт дөңгөлөгү тең, жайкы. Так, кожа.
эми без комплектация көпчүлүгүңүздөрдүн маалым болуп калган кандай экен. Айтылыш баасы 180 000 сомдо атат. Matiz 2 Өзбекстан 4 дөңгөлөбү тең жайкы, протекторлору жакшы. 2007 жылы чыгарылган. Эси мына байланыш номерлери. Өтүп кетип калат, тууган, кыжалат болбо. Биздин каналдан да. Ушинтип кээ биркилер ушинтип калышат, тартпайлы боло деп. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер жок экен, пробеги 196 000 километр. Канча деп атасың? 150 000 сом деп атат. Matiz 2 Өзбекстан 2011 эсин байланыш номерлери. Краска заводская дейт. Эси туманниктер бар. Арканкы бампер краскаланганбы? Жок, алдыңкы арканкы карады, мен акка келем. Мо немелерин да, оларын акка краскалап коюптур. Калган жери бардыгы тең заводской деп атат эси. Эң жөнөкөй эле комплектацияда гидравлика жок, Пробеги 129 000 километр көрсөтүп атат. Одометринде канча дедиңиз эле баасын? 150 000 сом. Да бир Matiz 2, бул Корея. Туманниктер бар. 2001 жылы чыгарылган. Баасы 130 000 сом. Ушунда баасында жазып койсо, эсинде эле өзү негизи кереги деле жок эле. Биз ушул чекеден көрсөтүп кете бермек элек. Тилекке каршы 90% көбүнчөсү жазбайт баасын. Кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, пробеги 269 000 километр. Кайсы булбу? Бул жакта ушулунан суранып атат, ээлери жарыялап коюңузчу деп. Matiz 2 Корея 2004 жылы чыгарылган, коробка автомат, эсин байланыш номери 551 17 17 79. Биздин канал эми көбүнчөсү ушундай тартып эле көпчүлүк мындай канал аркылуу сатып алып атышат, саткандар да көп болуп атат. Ошон үчүн пайдасы көбүнчөсү тиет эле. Машинага кайрылалы. Кожа отургучтары, коробка автомат, пробеги 89 548 километрди көрсөтүп атат. Эми өзүңөр саресек булуп көргүлө. Айдоочуда airbag бар. Баасы канча болот? 200 000 сом деп атат. Пробеги аз го? Родной пробег. Ушундай деп атат. Эси мен кайталап коюп атам. Matiz 3 Европа. Так, 2005 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1, баасы 200 000 сом, коробка механика. Так, дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору орточораак. Мында куюлган дистерде. Так, салонунда көрсөтүп коелу. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер да бар экен. Комплектация жакшы эле. ABS бар, жакшы. Matiz 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. 2005. Эсин телефон номери жазылып тургу. 150 000 сом деп атты. Эми эсинен өзүнөн сурабай эле коеюн, атайын эле жазбаптыр. Ким билет, эми ушу базарда эле сатып берейин деген мадиде ошондой кылган окшойт. Matiz 1лерди деп аткандарга эми мындай алдыман эми эле жолугуп атат мындайлар. Бунда эси жок. Маалымат кагазында да мындай баасы жазылган эмес. Бирок алмашуу жолдору бар дегенге жазып койгон. Так, арканкы көрүнүшү, бул жакта да спойлер өзүнчө бир оригиналдуу, башкача. Биринчи жол көрүшүм мен мындай спойлерди.
Салонда көрсөтүп коелу. Матиз 3. Так, туманниктер бар, мында куюлган дистерде 4 дөңгөлөккө тең жайкы, протекторлары жакшы. 2008-жылы чыгарылган, коробка автомат, мына эсин байланыш номерлери, ветровик, рейлинг, спойлер, парктроник. Салонда кичине өзгөчө. Мындай кожа, отургучтары кожада башкачараак. Стандартныйлардан көрө бул заводской экен. Кондиционер бар. Басы 270 миң сомдо атты. Пробег канча болуп калды? 115 миң километр. Матиз 3, Корея. Туманниктер бар. 2005-жылы чыгарылган, коробка механика. Арканкы көрүнүшү. Салонда көрсөтүп коелу. Бундагы отургучтары кожа, кара сары комбинированный түстө, кондиционер бар. Пробеги канча болуп калды? Пробегин карабапмын дейт ээси. Басы 210 миң сом. Айтылыш гана басы. Да кем болот, а? Машина бар, коробка, мотор кандай? Сурап коеюн. Бар, басын жакшы эле айтып атат эми мындай салыштырмалуу. Сурадыбы? Жок, азыр. Азыр келиңизби? Эми такала турган жер канча болуп калат? 200 берем. 200бү? 180ге болобу? Жок. Болбой калабы? 200. Такала турганыбы? Болду, мына уктуңуздар. Мына ушул видеону акырына чейин көрдүңүздөр. Өзүңүздөр эми ушул мен көрсөткөн унаалардан анализдеп, өзүңүздөр кандай болуп атат экен базардагы көрүңүздөр бул аптада кандай болгон. Мурдагы аптага салыштырмалуу бул аптада кичине унаалар көбүрөөк чыкты. Ошону менен катар эле ушул биздин менетибизди баалап видеобузга азыр үзбөстөн туруп класс басып коюңуз. Жана сунуш пикир ойлоруңуздар бар болсо комментарийге жазыңыздар. Эгер андай деле жок болсо, кайсыл шаардан көрүп атсаңыздар ошону деле белгилеп койсоңуздар болот.